22 июлда 82 жаш курагында Кыргызстандын дипломатиялык кызматынын ардагери, атайын жана ыйгарым укуктуу элчи профессор Нурказы Кемелбаев дүйнө салды. Кемелбаев 1939 жылдын 25 декабрында Ысык Көл облусунун Тоң районунун Аксай айылында жарыкка келген. Ал Кыргыз мамлекеттик университетинин жана СССРдин Тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясынын чет тилдер факультетин аяктаган. Эмгек жолун англис тили мугалими жана райондук партия комитетинин инструктору болуп баштаган. Индиянын Калькутта шаарындагы башкы консулдугунун вице-консулу, Тышкы иштер министрлигинин башкы кеңешчиси, аталган министрликтин бир катар бөлүмдөрүн жетектеген. Кыргызстандын Түркиядагы элчилигинин, КМШ башкармалыгынын жана маалымат бөлүмүнүн кеңешчиси болгон. Дипломатиялык академияны жетектеп, улуттук дипломатия мектебин өркүндөтүп, көптөгөн келечектүү адистерди даярдаган. Мамлекетке жасаган өзгөчө эмгеги бааланып, даңк медали, өкмөттүн ардак грамотасы, Россиянын 1-даражадагы Горчаков ордени, Кыргызстандын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси дипломатиялык рангы сыяктуу бир катар жогорку даражадагы сыйлыктардын ээси болгон. Нурказы Кемелбаев өмүрүн татыктуу жашап өттү. Ал чынчыл, боорукер жана кесиптештеринин урмат сыйына татыган улуу муундун мыкты өкүлү эле. Кыргызстандын татыктуу уулу жана эң мыкты инсаны Нурказы Кемелбаевдин жаркын элеси элибиздин эсинде түбөлүк сакталат. Маркумдун үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Жапаров, Мамытов, Марипов, Касмамбетов, Бакирова, Отунбаева, Жээнбеков, Касмалиева, Сыдыгалиев, Жунушалиев, Бакашева.